Кыргыз Түрк Манас университети. Тилден дилге окуу топтомунун укма китеби. Тилден дилге окуу топтомунун авторлору Элмира Төлөкова, Тамара Абылкасымова, Айнура Бейшеева, Алтынбек Исмаилов, Мира Ибраева. Чыңгыз Айтматов, бетме-бет. Чыгарманы көркөм окуган Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз академиялык драма театрынын артисти профессор Назым Меңдибайыров. Үн режиссеру Осмон Туланов. Айырдан да санда бир бакырып коюп байлоодо бороонду Каранар турат. Бир-эки жолу үйрүмөйөн келип, кудуктан суу ичип кеткени болбосо, Каранар апталап короого жолобойт. Күндүр-түндүр талаада, жайытта. Ошого жапайы боло түшкөн айбан эми байлоого кайра көнө албай, жиндүү оозун чоң ачып, бакырып турганы. Колго көмбөскө чараң барбы? Сабитжанга жини келген Эдигей дале жазыла албай келет. Ушундай болорун алдын ала сезген эле. Бирок уулу атасынын өлүмүнө келгенин колко кылгансып отурса кантип жини келбейт. Атасынын өлүмү ага түшкөн мүшкүлдөй эртерээк кутулуунун камында. Ансыз деле коңшу колоңу менен баарын бүтүрүп жаткан соң, Эдигей куру бекер айтышкысы келбеди. Элден айланса болот. Темир жолдо зарыл жумушу жоктун баарысы ушу жерде. Эртеңки күнү сөөктүгө карашым берүүнүн камында жүрөт. Катындар үймө-үй кыдырып идиш аяк чогулту. Самоорлорун тазалап, камыр жууруп, нам боорсок бышырып жатышат. Эркектер иштен чыккан эски шпалдарды аралап, отун суунун камында. Чөл талаада отун суунун баркына баа жок. Колу бутка илешип дегендей, Сабитжан гана ар кимди алакскандан башка иши жок. Жаагын жанып, тили сайрагандан башка билген өнөрү жок экен. Ардеменин башын бир айтып, областагы чоңдордун кызмат жайын сөз кылып отурат. Ким кызматтан алынды, ким көтөрүлдү, аны да саймедирип отурат. Кайнатасынын өлүмүнө эмне үчүн келин бала келбей калганы кабарына да кирбейт. Бу бир балего, деп Эдигейли өзүнчө күйүп жүрөт. Келин баланын конференциясы бар имиш. Ага чет өлкөдөн келген меймандар катышат экен. Абышканын неберелери гана. Алар катышуу менен жетүүнүн артынан сүрө угуп окууда экен. Аттестаттары мыкты болсо, анан институтка өтүшөт. Бул эле эмне болуп кеткен? Деп Эдигей жаны кашайып. Өлүмдөн башканын баары эле маанилүү тура буларга, деп жаны жай ала албай кетет. Эгер буларга өлүмдүн баркы жок болсо, анда тирүүлүктүн да баркы жоктур. Өлүмдү барктабай тирүүлүктүн кадырына жетесиңби? Тиякта жашагандардын бу тирүүлүктө эмне ою, эмне максаты бар? Ачуусун Каранардан чыгарды. Эмне өкүрөсүң, ажыдар? Көктү карап эле өкүрөсүң да бакырасың. Үнүң теңирге жетти дейсиңби? Аябай жин келгенде Эдигей Каранарын ажыдар деп тилдечү. Каардуу мүнөзүн, ачуулуу чоң оозун көрүп, Каранарды келип кетчү жолчулар ушинтип атап кетишкен. Көп бакырбагын ажыдар, тишиңди кагып салам. Буурага ком салып коюш керек эле. Каранарын карап туруп Эдигейдин ачуусу тарады. Келишимдүү кең кучак алып буурасын кызыга карап турду да, буйладан алып тизеге чапкылап бакырганын баса кыйкырып жатып акыры чөгөрдү. Анан ком сала баштады. Төөгө ком салышты башка эл түгүл өзүбүздүн эле шаар эли жаштар билбей калбадыбы? Бул өзүнчө чоң өнөр. Бул бууранын Каранар аталышы жөн эмес. Жондору күпүйүп, алкымына салаңдап турган саксагай башы кара, күчтүү, ийри мойнунан кең төшүнөн ылдый сеңселген чуудасы кара, типтик турган ар бири кучак жеткис эки өркөчүнүн чокулары кара, анан кыска куйругунун учу кара, жоон билек, жоон сан буттарынын буржуйган тизелери кара, калган дене турпаты бүт таза тору, бууранын сымбатында жаа бербес күч да, келишкен сулуулук да бар. Азыр 30 асыйга жакындап, бар келбети чымыраган күчкө толуп жетилип турган кези. Төө узак жашайт эмеспи? Ошон үчүн болуу керек, инген бир асый болгондон кийин араң тубат. Анан дагы жыл сайын эмес, 2 жылда бир тубат. Башка жаныбарлардан айырмаланып, баласын 12 ай көтөрөт. Тайлагын алгач 1 жыл, 1,5 жыл эле сууктан калкалап жакшы бакса болду. Андан кийин жайдын ысыгына, кыштын суугуна, чөлдүн кургакчылыгына моюн бербейт. Эдигей малды жакшы багат. Бороонду Каранары жаңга эсептеп, алыс жакынга мине турган көөлүгү ар качан алып үчүндө. Эки өркөчү уютуп койгон чулуу чоюндай типтик. Эдигей аскерден жаң келип, ушу бороондуга орнап калган жылы Казангап ага көзү балбылдаган, өрдөктүн жөжөсүндөй майын жүндүү сүт бото энчилеп берген. Анда Эдигей өздөй жаш, чач агарып чал болгуча ушу жерде орноп каларын анда кайдан билиптир. Азыр кээ күнү эски сүрөтүн карап отуруп, айран таң калат. Көрүп турган көзүнө ишенбейт. Көк ала чач болуп таптакыр өзгөрүптүр. Кашына чейин буурул, кебетеси такыр башка.
Бирок башка кээ бирөөчүлөп бу жашка келгенде денеси салмактанып толбоду. Оболу мурут койду эле, анан кийин сакалын кое берген. Эми сакалы жок, өзүн элестете албайт. Жылаңач калчыдай сезет. Андан бери толук бир тарых баштан өттү десе болот. Мына азырда чөккөн буурасын комдоп жатып, кээде тигиниси узун мойнун ийип, жинин бүркүп, арстанча аркырап калса кыйкырып, же кол сермеп коюп, ою алда кайда. Эртегиси эске түшүп, баштан кечирген окуялар жабалактап келе берди. Алан сайын ачуусу тарап, жаны жаялып баратты. Каранардын аябай жасалгалап комдоду. Килем саймалуу, узун чачылуу эскиден калган жабууну жапты. Үкү бала аспиеттеп катып жүргөн той салтанаттарда гана катылчу баш боо, буйла боосун катты. Эдигейге бүгүнкү күн да жооптуу, олуттуу күн эле. Ком салып бүткөн соң буурасын тургузду да, кетенчиктей берип ар айланып карады, бер айланып карады. Ичинде өз ишине ыраазы болду. Сыймыктангандай турду. Каранар жасалгалуу ком астында бараандуу да, келишимдүү да. Жаштар көрүп алсын. Айрыкча Савитжан түшүнсүн. Жакшы жашап, жакшы өткөн жакшы кишинин өлүмү кайгылуу болсо да, азалуу болсо да, оор жүк же кыжаалат түйшүк эмес, салтанат. Ошого жараша урмат сый болуш керек. Бирөөлөр музыка коет экен, башкалар туу көтөрүп мылтык атып көмөт. Даа бөлөктөр гүл чачат. Ар элдин өзүнчө расмиси бар. Боронду Эдигей болсо эртең эрте менен чачылуу калы килем жабылган Каранарга минетте Казангаптын акыркы жолуна түбөлүк жатчу жайы Энебейитти көздөй кербен баштап жөнөйт. Сары өзөктүн учку ыйырсыз чөлүн кезип жолду катар Эдигейдин оюнда Казангап болот. Ошол ою менен сөөгүн ата бабасы жаткан бейитке берет. Экөөнүн убадасы ушундай болгон. Рас, Казангаптын керези экөөнүн убадасы ушундай болгон. Жол алыспы жуукпу, бирок Казангаптын керезин аткартпай коюуга Эдигейдин жолун эч ким кала берсе уулу да бөгөй албайт. Дал ошондой болот. Аны баары билип алсын. Ошол үчүн Каранар жасалгалуу комдолду. Баары көрсүн. Эдигей Каранарды кашаадан жетелеп чыкты да, тамдарды айдана жетелеп Казангаптын жер кепесинин алдына алып барып байлап койду. Баары көрсүн. Эдигей сөзгө турган адам, убада баркына жеткен адам. Бирок аттың баары бир маалда көрбөй калбадыбы? Алант жүргүчө Эдилбай Куркут учурун таап Савитжанды четке чакырып кетти. Бери жүрчү, сөз бар. Сөз деле узун сабак сөз эмескен. Эдилбай айлантып тегерентпей эле түз айтты. Атаңын досу, Боронду Эдигей деген киши бар экенине Савитжан, сен ыраазы болмоң оң. Атаны ата салты менен көмөлү, ага сен жолтоо болбогун. Шашсан кармаган жерибиз жок, сен үчүн топуракты мен салып коем. Ата меники, эмне кылсам деп барат эле Савитжан Эдилбай сөзүн бөлүп салды. Атаго сеники, бирок сен өзүңкү болбой калыпсың го. Сен да оозуңа келген оттой берет экенсиң, деп Савитжан жалтактап калды. Энебейит болсо ошо болсун. Айырмасы кайсы, мен жөн эле алыстыгынан. Сөз ушун менен бүттү. Эдигей Каранарды эл көзүнө ачык байлап коюп кишилерге кошулду да, силер айткан сөз жигиттин айтаар сөз эмес. Мындай кишини Энебейитке коебуз, деди эле. Лам деп бирөө аны дебеди. Баары макул болушту. Ал күн ошентип кечкирди. Баары Казангаптын эшик алдында. Аба ырайы да мемиреп турду. Күндүзү ысык болгону менен кечкисин Сары өзөктүн эрте күздөгү чыйрыктырма салкыны түштү. Дүйнө көчүлүп, шамал жок, коңур иңир кирип келатты. Эртеңки карашка деген кой да союлуп, мүчөлөнүп бүттү. Коңшулар болсо түтөгөн самоорду тегеректеп чай ичти. Аркы беркини кобурашып отурушту. Камчондун баары бүткөн, эсептүү болду. Эми эртең эрте менен Энебейитти карай жолго чыгышкана калды. Карыган киши өлсө арты той болсун деп эл анча мөгдөбөйт эмеспи? Ошол сыңары бу коңур иңирде чогулгандардын баары мамур-жумур маек үстүндө болушту. Боронду разъездинде болсо демекисинче поезддер келип кетип жатты. Чыгыш менен батыштан бет келишип, кайра чыгыш менен батышка ажырашып кетип жатышты. Энебейитке жөнөр күндүн алдыңкы кечи ушнетип өтүп жаткан. Ал ортодо бир гана окуя өзгөчө болду. Ал Айзаданын келиши болду. Кечке маал өткөн жолдош товарняк менен Айзада Эрекөө келди. Үйгө жакындаганда эле чаңырып ыйлап, анан басылсач, аялдар тегеректеп кошо ыйлап, айрыкча Айзаданы кичинесинен билген, жакшы көргөн үкү бала токтоно албай катуу ыйлап, үйгө кирген соң жабыла кошушуп, катындардын ыйы чакан айыл үстүндө кечке салкында көпкө жаңырып турду. Эдигей Айзаданы кой, кайрат кыл, өлгөндүн артынан кош өлмөй жок. Тагдыр ушул деп сооротмуш болду, бирок байкуш Айзада ага да басылбады.
Атасынын өлүмү Айзаданын толуп жүргөн каканагын жарып кеткендей болду окшойт. Үн салып атасын кошуп ыйлап угуп отурган элге жаштайынан бак ачылбай, тагдыры тескери карап туруп алганын, жөлөгү сооротор кишисиз жок калганын, эри арактын артынан түшүп кеткенин, балдары айдер ажосу, койдер кожосу жок, ээн баш өсүп станциянын көчөсүндө жүргөнүн, бүгүн болбосо эртең кески кесеп болуп чоңоюшаарын, улуусу эмитен иче баштаганын, милиция бир-эки жолу келип тыйбасаңар иши прокуратурага өтөт деп кеткенин, 6 баланын жалгыз өзү кантип башкараарына башы катып жүргөнүн, аракеч ата болсо бала эмес өз айласын таппай калганын, дагы көп арыз арманын какшап айтып өксүп узак ыйлады. Эри чынын эчтемеге тиешеси жоктой башын жерге салып, кайнатасынын өлүмүнө келгенин гана, башка эчтемени түшүнбөй жаткандай арзан жаман чылымын үстөккө босток соруп, үн күйгөн калыбында унчукпастан дендарып отурду. Катынынын бул ыйын ал жаңы угуп жатпаса керек. Чыңырып басылат деген кейипте. Эки ортодо дагы Сабитжан ыйды ырбатты. Бу кандай элде жок жорукту баштап? Же өз абийирин өз ачайын деп келгенби? Казактын кызы да кадырлуу атасын ушинтип кошчу беле? Казак кыз келиндеринин илгерки атактуу кошоктору ооздон оозго өтүп, эл ичинде даңаза кеп болуп калганы бекер бекен. Андай кошоктон өлгөн киши гана кайра тирилгени болбосо, уккандын баары кошо ыйлач экен. Өлгөндүн даңкын көтөрүп, атагын асманга чыгара кошкон илгерки казак катындары. Бу болсо эмне деген кошогу? Кор болдум, шор болдум деп герт башынын арманын жарыя кылат. Айзадага ушул эле жетпей турган белем, мурдагыдан 5 бетер чаңырып кое бер дейсиң. Кудай бетин көрсөтпө. Акылдуу, илимдүү, билимдүү чыккан сенсиңби? Элди коюп эңе болуп өз катыныңы теске салып албайсыңбы? Бу акылыңды ошо катыныңа айтпайсыңбы? А катының неге келген жок? Неге даңазалуу кошогун кошкон жок? Атамын мал мүлкүн ийне жибине чейин сатып, ичип жеген таман жалагыч акмак сен менен ошол шуркуяң эмеспи? Жа дегенде ошол үчүн катының келип даңазалап кошсо болбойбу? Аракеч болсо да менин эрим келди. Мына маңдайымда отурат. Сен эстүү деген катының канакей. Сабитжан анда катыныңын жаагын бас деп, эрине опурулду эле, туталанып араң отурган Алшорду кайра Сабитжанды баса жыгылып муунтуп кирди. Төпөлөшкөн жек жааттарды борондулуктар араң дегенде басышты. Абийир ызаат төгүлүп, баарынын башы жерге кирди. Эдигей жаман капы болду. Тигилердин кимиси ким экенин башынан билсе да мынчалыкка барбайт го деп ойлогон. Жаалы көзүнө чыгып араң карманып, бириңер сыйлабасаңар да атаңардын арбагын сыйлагыла. Болбосо баарыңарды кууп жиберем. Өз балыңар өзүңөрдө болот. Бетиңерге карабайм деп жекирип салды. Өлүм үстүндө мына ушундай уят иш болду. Эдигей кайра түнөрдү. Кайрадан кабагы карыс салынып, эки кашынын ортосундагы бырыш дөңдөндү. Кайрадан баягы жанын кашайткан суроолор башын оорутtu. Кимди тарткан бу балдар? Эмне үчүн ушундай болуп калышкан? Киши болушса экен, Сары Өзөктүн аңгыраган бир разъездинде калбай, эл журтка аралашса экен, чоңойгондо ата-энени каргап калышпаса экен деп Казанга бөкө, ысык суукта Кум белдин интернатына ушул үчүн алып барып ап келип жүрүштү беле. Эми карачы. Ал тилек аракеттин баары тетирисинен чыгып отурат. Көргөндү жийиркентпей турган киши болушка буларга эмне жетпейт? Дагы эле болсо баягы Эдилбай Коркут билимдүүлүк кылды. Ошонусу менен а күнкү кечтеги Эдигейдин оор жүгүн жонунан алгандай болду. Эдигейдин алабалын ал кылдатпай калып отурган. Өлгөндүн балдары өлүм үстүндө сөөгү эси делинип, башында турган ошолор болот. Илгертен бери ушу жосун. Уят сыйыттан таптакыр ажырап калган болсо да аларды кууп сала албайсың. Көзүн жогото албайсың. Ага менен карындаштын чатагын жымсалдаш үчүн Эдилбай эркектердин баарын үйүнө чакырды. Бу эшик алдында асманды тиктеп, жылдыз санап отура бермек белек. Жүргүлө биздин үйдө отуралы, чайлашалы деди. Эдилбайдын үйүнө киргенде Эдигей башка дүйнөгө түшүп келгендей болду. Коңшулук жөнү менен ал мурда деле кирип жүрчү. Кирген сайын Эдилбайдын үй бүлөсүн көрүп ичи жылычу. Бүгүн болсо кайраттан тайып турган неме, кайра ал кубат алчу жай таппай жилкени кууруп отурду эле. Эми кичине жеңилдене дем алды. Ушул үйдө узагыраак болгусу келди. Эдилбай Коркут да башкалардай эле жол жумушчусу. Башкалардай эле айлык алат. Башкалардай эле темир жолдун курама тамынын жарымында турат. Бирок бул үйдө башка турмуш. Таза, жарык, жанга жагымдуу. Чай деле башкалардыкындай, бирок Эдигей чай эмейле бал ичип отурганса да. Эдилбайдын аялы да дурус киши, сырт турпаты да дурус, үй ичин жымырайтып кармаганда дурус. Бул үйдүн балдары да тез көргөн балдар. Сары Өзөккө узак чыдай алышпайт го. Жадаганда жайлуураак жер таап көчүп кетишет го деп ойлойт Эдигей. Бирок ич ачышат. Көчүп кетишсе, бөксөрө чөөрүнө ич ачышат. Кирзе өтүгүн ооз күйгө чечип Эдигей төргө чыкты да такта дубалга жөлөнө малдаш токунуп отурду. Чарчаганын, курсак ачканын мына ушунда сезди. Шалдайы унчукпады. Эки жагына жапыс тегерек столду тегеректей берки кишилер жайылып, өз ара аркы беркини кобурашып отурушту. Кызык сөз кийин башталды. Таң каларлык сөз болду. Эдигей өткөн түнү учкан космос кораблин унутуп да калыптыр. Мына азыр билген кишилердин кээ бир сөздөрүн угуп ойго батты.
башта билбеген жаңылык деле укпады. Жөн эле булардын ой жүгүртүүсүнө өзү ошону билбегенине таң калды. Ал үчүн ичинен өзүн жемелеп отурган жок, башкаларды аябай кызыктырган космоско учуулар ага алыс сыйкыры бар, бирок ага жат жумуш көрүнөт. Ошол үчүн космостук окуя кабарларды ал дайынсыз зор күч сыяктуу сестеген сый менен кабыл алат да, өзү берилбейт, ашып кетсе эске тутуп жүрчү катары көрөт. Анткени менен кечээ түнкү кораблдин күйүп жанып космоско кетип баратканы аябай кызыктырып да, таң калтырып да салды. Эдилбай Куркуттун үйүндө сөз ушуга кирип кетти. Оголу жайма-жай гана төө кымыз шубат ичип отурушкан. Шубат болгондо муздак көбүрүп кетчү шубат экен. Келип иштечү контроль ремонт жолчулар шубатты жарылганча ичишет. Сары өзөктүн пивасы деп мактап ичишет. Ысык куурдакка арак да чыга келди. Бороонду Эдигей деле анда-санда чогулган отурушта арактан тартынчу эмес. Бирок бул жолу ичпеди. Ошонусу менен башкалар да көп кызыкпагыла. Эртең күн оор, жол алыс деген белги билгизди. Бирок тигилердин, айрыкча Сабитжандын арак менен шубатты аралаштыра согуп жатканына чочулап отурду. Эки мыкты атты бир арабага жанаша чеккен сыңары шубат менен арак жарашып калат. Ичкендин көңүлүн көтөрүп салат. Бүгүн антер күн эмес эле. Бирок чоң эле кишилерди ичпей деп кантип тыясың? Ченемин өздөрү билишиги. Айзадан нери аракты ичпей, жалаң шубат менен отурганы кичине көңүл басты. Аракеч кишиге көптүн деле кереги жок. Тиги да ошонун чүндө окшойт, шубатка аракты кошсо бүттү да. Кайнатасын көмө албай сулап жатмак. Азырынча карманып отурат, бирок чынамы канчага жетерин бир Кудай өзү билбесе ким билет. Ошентип Бардеменин башын бир чалып сүйлөшүп отурушкан. Экскаватордун сузгучундай чоң ачылып, эки жумулган узун колу менен Эдилбай шубат сунуп атып, кесе Эдигейге туш келгенде столдун аркы чекесинен артыла сунуп эстей койду. Эдике, кечээ түнү сиздин ордуңузга туруп, сиз жаңы эле кетип жалгыз калдым эле. Аба жарылып кеттиби деп эсим чыкты. Карасам, космодромдон ракета учуп чыккан экен. Укмуш. Сиз көрдүңүзбү? Ал олонгон куйругу тим эле арабанын оң жыгачындай бар го. Ой, көрбөгөндө чукмуш болду. Оозум ачылып калыптыр. Күч деп ушунайт. Жалын шаркырап коюлуп, өйдө жүткүнгөндөн жүткүнүп барат. Жетер чеги көрүнбөйт. Үрөйүм учту. Уш жерде ушунча жашап жүрүп мындайды көргөн эмесмин. Мен да өз көзүм менен биринчи көрүшүм, деди Эдилбай. Сага биринчи көрүнүп атса анда бизге такыр эле көрүнбөйт тура, деп Сабитжан Эдилбайдын узун боюн тамашага чалды. Ага Эдилбай Куркут мыйыгынан жымыйды да койду. Ооба, сен мени эле көрө аласың, деп колун силтип салды. Ой, шаркыраган алоо жалын тим эле көккө сайылып, көргөн көзүмө ишене албадым. Дагы бирөө космоско учкан экен дедим. Жолуң болсун. Анан эрмекке дайым ала жүргөн транзистордун кулагын толгоп атырым. Азыр радиодон берет деп атырым. Демейде түз эле космодромдон айтчу эмес беле? Андай кезде диктордо митингде сүйлөгөндөй салтанаттуу сүйлөйт эмеспи? Толкунданганман бүткөн боюм калтырайт. Өз көзүм менен көрүп узатып калган космонавт ким болду экен деп аябай билгим келди, Эдике. Бирок айтышпай койду. Эмне үчүн? Деп элден оозуна сурады Сабитжан, кашын маанилүү серпип коюп. Ал кызый баштаган, өңү тамылжып, нымшып чыккан. Билбедим, эч кабар беришпеди. Маякты жылдырбай кармап отурдум, эч кабар болбоду. Мүмкүн эмес. Бирдемеси бар го, деп Сабитжан аракты тартып жиберип, артынан шубат ууртады да кырдана сүйлөдү. Космоско ар бир учуш дүйнөлүк окуя. Билесиңби, бу деген саясат менен илимдеги биздин беделдин өсүшү болот. Билбейм, акыркы кабарларда да атайы уктум. Гезиттердин обзорун бергенде уктум. Жок? Деп Сабитжан башын чулгуду. Мен өз ордумда кызматымда болгондо баарын билет элем. Карачы, балким бирдеме болгондур. Бирдемеси болду, жок баны ким билсин, бирок ичим ачышып калды, деп оюн ачыкка салды Эдилбай Куркут. Өзүм алгач көргөн соң космонавт менин космонавтымдай болуп калды да. Биздин казак балдарыбыздын бири учкан болбосун деп ойлодум. Анда укмуш болбойт беле. Кийин жолугушуп калсак, сонунда. Сабитжан оюна бирдеме кылт эткендей аптыга сөз бөлдү. Түшүндүм. Пилоту жок корабль учурушкан экен да, эксперимент үчүн. Анысы кандай? Деп Эдилбай үрпөйдү. Эксперименттик вариант деп коет, сыноодо, түшүндүңбү? Пилоту жок корабль же жалгашууга же орбита чыгууга учуп кетти да. Демек жыйынтыгы али белгисиз. Баары ойдогудай бүтсө анан радиодон да айтат, гезитке да чыгат. Өтөсүнө чыкпай калса кабарлабай коюшу да мүмкүн. Жөн эле илимий эксперимент. Мен тирүү киши уштуго деп жүрбөймбү? Деп өкүнгөн Эдилбай чекесин кашыды. Сабитжандын түшүндүрмөсүнөн кийин баары өкүнгөндөй унчугушпай калышты. Эдигей кайрадан тутандырып жибербесе, сөз ошо бойдон токтоп деле калмак. Менин аңдаганым туура болсо, жигиттер, анда космоско адамы жок ракета өзү кеткен тура. Аны ким башкарат? Ким болмок эле? Деп Сабитжан эки алаканын жайып таңыркагансы да Түркөй Эдигейди мазактагандай тиктеди. Эдике, аяк менен байланыш радио болуп турат. Башкаруу борборунан жерден башкарып турат. Баарын радио менен башкарат. Түшүндүңбү? Космонавттар түшкөн корабльды да жерде радио аркылуу башкарат.
Космонавт өз жердин руксаты болмойун эчтеме кылбайт. Кымбаттуу көкөтайым, космоско учуш деген каранарга минип алып, Сары Өзөктүн чөлүн кезиш эмес. Татаал, өтө татаал. Ошондой дечи, деп Эдигей өзүнчө кобурап койду. Радио аркылуу башкаруунун принципи Эдигейге таптакыр түшүнүксүз иш. Анын оюнча радио дегенин ооз жели аба аркылуу алыстан тартылып угулат. Анан жансыз темир тезекти кантип башкарат? Эгер ошол темир тезектин арасында киши болсо жөнү башка. Тигини тигиндей кыл, муну мындай кыл деп алыстан айткан көрсөтмөлөрдү аткара бермек. Ушуларды сураштырып билгиси келди да Эдигей кайра койчу деди. Көңүлү жипкирип туруп алды, унчукпады. Сабитжандын үйрөткөнүн жакпады. Өзүн көтөрө салып, өзгөлөрдү макоо көрүп үйрөткөнү жакпады. Мына силер өзүңөр эчтеме билбейсиңер да кайра мени киши санына кошкуңар жок. Тигара кеч күйөө бала болсо баса калып жүрөт. Чынында мен силерден алдаганча билимдүүмүн деген сит. Болсоң болгондурсуң деп ойлоду Эдигей. Ошол үчүн окутканбыз сени. Биздей түркөйлөрдүн арасында бирөө билимдүү болуш абзел го. Анан дагы бир ой келди Эдигейге. Ушундай киши бийликтин башында болуп калса, карамагындагыларды курулай болсо да билимдүү көрүнгүлө деп башкаларын башка тээп такыр куртат го. Азыр эле бирөөнүн көз алдында иштеп жүргөндөгү кебетес ушул Сары Өзөктүн элинин баары оозун тиктеп эле жалдырап отурса дегенде эки көзү төрт. Сабитжандын ою да белгилүү боло берди. Борондулуктарды биротоло жерге житире басып, карындаш менен күйөө баласы үчөөнүн чатагынан төмөн түшө калган беделин кайра көтөрүп алгысы келгендей. Анан ал кулагы угуп көз көрбөгөн укмуштарды, илимий жетишкендиктерди айтып отурду да, арактан улам-улам ууртап татып коюп, артынан шубаттан жутуп коюп отурду. Алан сайын жагалданып, тили сайрап, деле тири шумдуктун баарын айтканда борондулуктар эмнесине ишенип, эмнесине ишенбесин билбей ооздор ачылды. Мына өзүңөр эле ойлоп көргүлөчү, деп көз айнегин жаркылдап, утушун сезген оюнчудай көз жайнап, жаагын жанды. Эгер түшүнүңөр болсо, биз адамзат тарыхындагы бактылуу кишилербиз. Мына Эдике, ушул отургандардын улуусу сен. Мурда кандай эле, азыр кандай билесиң. Муну эмнеге айтып отурум? Илгерки кишилер Кудайга ишенчү. Байыркы Грецияда кудайлар Олимп деген тоодо турган эмиш. Бирок ал эмне деген кудайлар эле? Кеңкелес немелер да. Колдорунан эмне келди? Өз ара чыр-чатак менен даңкы чыккан алардын. Бирок адам турмушун оңдоо дегенди билишпеди. Ойлошкон да эмес. Чынында ал кудайлар болгону жалган. Анын баары миф, жомок. Биздин кудайлар болсо биз менен катар жашайт. Мына Сары Өзөк талаасындагы космодромдо жашайт. Бүт дүйнөгө биз ошолор менен сыймыктанабыз. Алар кимдер экенин эч кимибиз билбейбиз, көрбөйбүз. Көрүнгөн мыркынбай, шыйкынбайлар кол берип, кандай жакшы турасың деп учураша берчү кишилер эмес алар. Чыныгы кудайлар мына ошолор. Мына Эдике, радио менен космосто учуп жүргөн корабльди кантип башкарат деп таң калып отурасың. Ошодо сөзбү? Алда качан өткөн иш. Программаланган аппараттар, машиналар ошентип иштейт. Мезгили келгенде алиги аппараттарды башкаргандай кылып, адамдарды да радио менен башкарат. Түшүндүңөрбү? Бала дебей, чоң дебей, бүт адамзатты радио менен башкарган кезде келет. Илимий көзөмөлдөр азыртан даяр. Эң жогорку кызыкчылыкты көздөгөн илим буга да жетишип отурат. Кой эле айын кое турчу. Саал эле болсо жогорку кызыкчылык дейт экенсиң деп Эдилбай Куркут сөзүн бөлдү. Сен муну айтчы, менин акылым жетпей жатыры. Демек ар кимибиз жаныбызга дамаамат бирден транзистордой радиоприемник ала жүрөт экенбиз да. Ошондон команданы угуп турат экенбиз да, ушундайбы? Андай болсо радиоприемник азыр элдин баарында бар го. Көрсөң муну, кеп ошондой экен. Анын баланын оюнчугу, жаныңа эчтеме алып жүрбөйсүң, мага десең жылаңаш жүр, бирок көрүнбөгөн радио толкундар болот. Биоток деп коет. Ошол сенин мээңе, аң сезимиңе дамамат таасир этип турат. Анан сен кайда качасың? Ошондойду. Ананчы адам борбордон түзүлгөн программа боюнча иштеп калат. Ар ким өз бетинче, өз эркинче жашап иштеп жүрөм деген ойдо болот. Чынында анын ар бир кыймыл аракети жогортон келген команда боюнча жүрөт. Бекем тартип, расписание болот. Сен ырдашың керек болсо сигнал ырдайсың, бийлешиң керек болсо сигнал бийлейсиң, иштешиң керек болсо сигнал иштейсиң. Уурлук, кисебирчилик, бейбаштык дегендин баары унутулат. Эски китептерден гана окуп каласың. Анткени адамдын жүрүш турушу, ой пикири, үмүт тилеги бүт программага киргизилет. Мына айталы азыр дүйнөдө демографиялык дүркүрөп өсүш болуп атыры. Башкача айтканда балдар көп туулуп жатыры. Алардын баарын багууга кудурет жетпейт. Эмне кылыш керек? Төрөлүүнү кыскартуу керек. Ал үчүн коомдун кызыкчылыгына керектүү учурда сага жогортон сигнал болот, ошондо гана аялың менен мамилелеш болосуң. Жогорку кызыкчылыкпы? Деп Эдилбай Куркут какшык узатты. Дал ошондой, мамлекеттин кызыкчылыгы баарынан жогору. Эгер мага андай кызыкчылыксыз эле аялым же дагы бирөө керек болуп туруп алсачы? Эдилбайым Куркутум, андан эчтеме чыкпайт. Андай ой башыңа да кирбейт. Сулуунун сулуусун алдыңа кармап берсе да карап койбойсуң. Анткени тескери иштей турган биотокторду жиберип коет. Болду.
Демек бу жагынан да толук тартип кармалат. Ишенип кой. Же болбосо согуш ишин алалы. Баары сигнал менен жүрөт. Отко десе отко киресиң, парашют менен секириш керек болсо көз ирмөй секиресиң. Атом минасын кучактап алып танк астына жат десе, жата калып танк менен кошо жарыласың. Аны деген ой болбойт. Эмне үчүн дейсиңби? Эрдиктин биотогун жиберип коет. Болду, адам коркуу дегенди билбей калат. Аңдадыңбы? Калпыңа бара келди. Ушунча жыл сен эмнеге окупту экен я? Деп Эдилбай чындап таңыркады. Отургандар ачык шылдың менен баш чайкап күлүп отурушту. Кайран бала жанын жеп атыры, бирок мейли айта берсин. Бекер отургуча кызык калп экен. Анын үстүнө улам арак менен шубатты шыңгытып жатып маста болуп калды. Тыйып эмне кылалы, былжырай берсин деп тим коюшту. Бирөөдөн каңырыш уккандыр, бирөөдөн чынын уккандыр, ага башы ортуп не кажат. Бирок бороонду Эдигейдин үрөйү учуп отурду. Бу кайбыр бекеринен кайбырап айтпаса керек. Окуган же уккан жери бар. Чынында эле ушундай кишилер бар болсо эмне? Кудай болуп бизди башкаргысы келген чоң окумуштуулар ушинтип ойлосо түбү эмне болот? Күйлөнүп алган Сабитжан токтоор эмес. Тердеген көз айнектин ар жагындагы көздөрү күйгүмдөгү мышыктын көзүнөн бетер бажырайып, улам бирде арактан бирде шубаттан ууртап татып коет. Эмал кайдагы бир Бермуд үч бурчтугу тууралуу аңгемеге кирди. Океанда ушундай жай бар экен. Кеме сүзүп өтсө да, үстүнөн самолет учуп өтсө да дайынсыз жоголот имиш. Мына биздин областтан бирөө чет өлкөгө барам деп жүрүп, акыры жөнөгөн болчу. Чет өлкөгө деп ак эткенден так этип калган. Ак эткенден акыры эмне болот? Башкалар түртүп салып өз учкан. Океандан ары учуп, Уругвайнабы, Парагвайнабы кеткен эле ошо бойдон жок. Бермуд үч бурчтугунун үстүнөн учушкан экен, самолеттон дайын жок. Ана чет өлкөгө барчу неме. Ошол үчүн досторум, бирөөгө жалданып, бирөөдөн уруксаат суранып, бирөөнүн жолун аттабай эле Бермуд үч бурчтугу жок эле өз жериңде ден соолукта жашай бер. Келгиле өзүбүздүн ден соолук үчүн алып жиберели.